Бул сүрөттө терең маани жатат. Кагандын астында Кытайдын принци жүгүнүп келип отурат. А биз бул тарыхты эмне кылдык? Тескерисинче, Кытайдын астына акча үчүн мойнубузду сунуп, жерибизди сатып отурабыз. Элибизди тентиткен жөнүндө унчукпай эле коелу. Демократияны ашыгы менен колдонуп ийебиз. Өз билгенибизди кылып, кааласак сатып, кааласак уурдап качып жүрөбүз. А жаштарың намыздан түшүп, уяты кетип, ачынып чачынып, нарк насилди намысты унуткан. Айта берсең жүрөк эзилчү маселе көп. Билесиңби, чечендердин кыздарына эч ким тийише албайт. Эмне себептен? Анткени алардын эркектери намыстуу, чыныгы эр азамат келет. Бирөөгө таанышып көрбөйсүңбү десе, жөнчү. Алардын эркектерин билесиңби? Өлтүрүп кетиши мүмкүн, же дагы бир нерсе кылып коюшу мүмкүн деп коркот. А эмне себептен мына ошол мамиле биздин кыздарга да жасалынбайт? Эмне себептен? А тескерисинче, кээ бир эркек сымалдар өз элинин, өз мекенинин, башкача айтканда өз карындашын, өз эжесин алдап, азгырып, арам максатына жеткиси келгендер санасаң чекеден. Эгер биз да намыстуу болгондо, биздин да кыздарыбыз уяттуу болуп, аларга да аяр мамиле жасалар эле. Аларды да башкалар бийик коюп, ой, булардын эркектери намыстуу деп. Ошондуктан да жөн айтылган эмес. Эркек намыстуу болсо, аял уяттуу болот деп. Же тарыхтан көрдүңбү намыссыз ата бабаңды? Жок. Улуу кыргыз каганатын жараткан, өз эже карындаштарынын, өз аялынын бир тал чачы үчүн улуу империяларга согуш ачуу ийинге барган эр азаматтарыбыз бар тарыхта.